Жугуштуу тумоонун кесепетинен көз жумган Жоора Сулаймановдун жаркын элесине арналган эскерүү кече өттү. Иш чарага анын үй бүлө мүчөлөрү менен бирге достору, кесиптештери катышты. Замандаштары Жоора Сулаймановду өз ишин мыкты билген, курч көйгөйлөрдү көтөрүп чыккан кесипкөй инсан катары эскеришти. Белгилей кетсек, Ачык сөз гезитинин негиздөөчүсү жана башкы редактору Жоора Сулайманов 64 жаш курагында кооптуу тумоонун кесепетинен улам көз жумган. Негизи аябай жакшы адам болчу. Бирөөнүн көңүлүн уртпаган, бирөөгө бир каты сүйлөгөн аябай жакшы адам эле да. Үй бүлөгө дагы аябай мындай сылык мамиле жасаган. Кечинде саат 11:30 көз видеозвонок кылып сүйлөштүк. Жакшы, мен Кудай буйрса 1-2 күндө чыгам деди. Анан эртең менен саат 10 күнү июндун 10 күнү эртең менен каза болуп калды деди. Жоора байкенин басып өткөн жолу бул эми чоң тамгадагы адамда мындай журналисттер чанда чыгат.